Hello everyone, how are you doing? Кандайсыздар? Сиздер менен кайрадан жолугушуп турган Майя Каныштамын. Азыр менин аты жөнүм Полотова Айназек жана мен англис тили мугалими боломун. Бизде жакынкы күндөрдө 5 февраль күнү бизде 1 айлык онлайн англис тили курсу старт алып жатат. Эгер кимде ким укпаган болсо, кимде ким билбеген болсо, 5 февраль күнү старт алат. Айына бир жолу болуп турат. Ушундай кайрымдуулук иретинде 1000 сомго сиздер жазылсаңыздар болот. Курс болсо 5 февраль күнү башталат. Ага чейин сиздер жазылып успеть этип калыңыздар. Ал эми курс 0дон баштап өтүлөт. Прям тамгалардан баштап, цифралардан баштап, прям 0дон баштап үйрөтөмүн өзүм. 1 айдын ичинде сиздер англистин базасында үйрөнө аласыздар. Андыктан бул курска барыңыздарды чакырат элемин. Бул жерде желаниясы бар ар бир адам окуса болот. Кстати, 10 жаштан үйдө. 10 жаштан кичикелер только индивидуально кабыл аламын. Алар бир аз группа менен алып кетиш кыйыныраак болуп калат. Ошол себептен алар только индивидуально кабыл алам. Бирок индивидуально бир аз кымбатыраак болуп калат. Так, курска келе турган болсок, 1 ай бою окуйбуз. 1 ай бою мен өзүм окутам, эч ким окутпайт. Ар бир адам результатка чейин жетет. 1 айдын ичинде англистин базасын үйрөнөсүздөр. База дегенде бул сиздерге керек болгон чактарды өтөмүн, прям 0дон баштап. Эмнелер керек болсо, ошондо англис тилинде именно сүйлөгөндү үйрөнөсүздөр. Ооба, именно англис тилинде сүйлөгөндү үйрөнөсүздөр. Көпчүлүгү англис тил курстарга, көптөгөн курстарга барган, бирок до сих пор англис тилинде сүйлөй албайт. Мына ушул көп адамдарда байкалат. Бирок сиздер англис тилинде оңой жана бат сүйлөө үчүн сиздерге болгону крепкий фундамент керек. Кантип англис тилинде эки сөздү бириктирип туура сүйлөш керек. Мына ошол нерселерден баштап, 0дон баштап үйрөтөмүн. Андыктан бул курсту колдонуп калыңыздар. Ал эми курс болсо ар ай сайын болуп турат. Мына ушул курска жетишип калыңыздар. Болгону 1000 эле сом менен телефон номери экранда болот. Ошол жака жазып, мен сиздин онлайн курсуңузга жазылайын дедим эле деп кайрымдуулук иретинде ушундай арзан баада жазылып үйрөнсөңүздөр болот англис тилин. Дүйнөлүк тил болгондуктан азыр ар бир адамга керек. Тем более азыр кимде ким уже бул мен үчүн эмес дегендер болушу мүмкүн. Хотя бизде 50-60 жаштан өткөн эжелерибиз, агаларыбыз да көп окуду. Көпчүлүк ошол чет өлкөгө travel эмне деди эле, путешествие кылам деген максатта ушундай ойлордо, жакшы ойлордо окушту. Бирок чындыгында ар бир анда результат болот. Эгер элестетиңиз, сиздин балаңыз жаштыгынан үйрөнсөчү. Эгер жаштыгында көп балдардын мээси свежий болот да. Анан кийин эгер жаштыгынан үйрөнсө, аларда ушунчалык сонун 2 барабар результат болот. Ооба. Анткени уже возраст болгон сайын биз эмнегедир бир аз памятибиз акырын слабый болуп баштайт. Бир аз орусча сөздөр кошулуп кетет. Анан кийин ой, орусча сүйлөп жибердиң деп айтпаңыздар. Мен сиздерге курс жөнүндө айтып берип атам. Бул сиздерге кыргыз тили сабак эмес. Анан кстати, кайсы тилде дагы которуп бересиздер деген дагы бар да. Кыргыз тилиндеби же орус тилиндеби депчи. Эки тилде тең. Кайсы тилде, мисалы үчүн орус тилинде окудуңузбу, орус мектепте окудуңузбу, кыргыз мектепте окудуңузбу, не имеет значения бул жерде. Эң сөз маанилүү эмес, бул жерде маанилүү бул англис тилинде болот сабак. Эң негизгиси. Эгер вдруг түшүндүрүп берип жатканда, башында түшүндүрүп бергенде кыргыз тилинде, орус тилинде түшүндүрүп бергенге аракет жасайм. Бирок кийинчерээк акырындык менен мен англис тилинде өзүм акырын үйрөтүп аламын. Прям биринчи күнү тамгалардан баштап өтөм, экинчи күнү болсо цифралардан баштап өтөмүн. Андан кийин артиклдарды өтөбүз. Андан сырткары жардамчы этиш to be. Мына ошентип акырындык менен биздин темалардагы биз өскөн сайын темаларда кыйындап баштайт. 1 айда сиздер англис тилинде кантип туура сүйлөгөндү, кантип туура сүйлөм түзгөндү, кантип туура жооп бергенди, кантип туура суроо бергенди, мына ошолорду үйрөнө аласыздар 1 айдын ичинде. Чактар боюнча айта турган болсом, негизинен англис тилинде бардыгы 12 чак бар. Ошолордун ичинен мен сиздерге бир где-то группа менен где-то 4 чак өтөбүз. Бул биринчи айда. Эгер эле ушул эле курсту улантам десеңиздер, кийинки айда кайрадан эле дагы да билимиңиздерди жогорулатсаңыздар болот. Кстати, электрондук китептер берилет. Электрондук китептердин негизинде сабак өтүлөт. Сразу эле электрондук китептен баштайбыз. Анткени бул китеп
A1 A2 бир 2 уровень бул жерге камтылган. Анан кийин биринчи тамгалардан баштап үйрөтүп, анан ошол китеп менен дагы иштейбиз. Бул жерде не только бул Zoom деген программадан өтүлөт, түзөфтүн өзүн түшүндүрүп беремин. Бул жерде не только мындай китеп менен иштебейбиз да. Бул жерде видеолор боюнча иштейбиз, тапшырмалар жөнөтүлөт, картинкалар боюнча иштейбиз. Иши кылса аябай результат сонун болот. Программа аябай күчтүү. Барыңыздарды курста күтүп калам.